Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен сабат ачуу сабагын өтөбүз. Сабакты баштаардан мурун мээге чабуул жасап алалы. Түстөрдү атагыла. Кызыл, көк, жашыл, сары, кара, ак. Азаматсыңар, баарыңар жакшы жооп бердиңер. Эми балдар, сүрөттү карап, ар бир сүрөттү атап моундарга ажыратабыз. Мисалы, сумка. Сумка. 2 моун, балдар? Демек, сумка деген сөздө 2 үндүү тыбыш бар экен. Биз силер менен өткөн сабакта ч тыбышы жөнүндө маектештик. Эми бүгүн ч тамгасы боюнча сүйлөшөбүз. Сүрөттө эмнелерди көрүп турабыз, балдар? Азаматсыңар. Биринчи басма ч, ал эми экинчиси жазма ч. Кана балдар, баарыбыз биргеликте ч тамгасын абада жазабыз. Жаздыңарбы? Азаматсыңар. Эми ч деп баарыбыз биргеликте чогуу айтабыз. Ч. Ч. Ч тамгасы, балдар. Ч тамгасын айтканда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба тоскоолдукка учурап, күч менен айтылат. Демек, бул каткалаң үнсүз. Каткалаң үнсүздөрдү биз көк түс менен бойгонбуз, балдар. Эми ар бир затты моунга ажыратабыз. Мисалы, чөкө. Чач. Чач дегенде 2 ч бар экен. Чана. Чана дегенде бирөө. Чака дегенде бирөө. Азаматсыңар. Эми балдар, окуйбуз муундарды. Па, по, пө, а, па. Балдар, ар бир муун үндүү жана үнсүз тыбыштардан куралат. Биз муундардан сөз курайбыз, сөздөрдөн сүйлөмдөрдү курайбыз.